бренд. Башкача айтканда кайсы бир нерсенин же болбосо кимдир бирөөнүн таанытуучу өзүнүн эң белгиси, анын менен байланышкан синонимдик маанилер жөнүндө сөз болот. Бул боюнча биз атайын ошол брендирование деп коелу, брендтөө боюнча эксперт Максат Чекни чакырганбыз. Себеп дегенде азыркы тапта так ошол Кыргызстандын Баткен областын брендөө боюнча, Баткен областынын брендин иштеп чыгуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Ушунун айланасында маекталалы. Жалпы эле негизи бренд деген эмне? Кыргызстанды буга чейин айтып келгенсиз, түрдүү максатта, түрдүү багытта бренд жасаш керек деп. Анан биринчи суроосу болсун, Баткен областынын брендтөөнүн, брендин жасоонун зарылчылыгы канча? Рахмат, биринчиден ошо брендинг боюнча кыскача түшүндүрүп берип кетсем, эмне үчүн азыр ушул биздин мамлекеттин же аймактардын баардыгын брендтөө боюнча мындай айтканда бир талаптар пайда боло баштады, мындай айтканда бир потребность пайда боло баштады. Эгер мисалы дүйнө жүзүндө карасак, жөнөкөй товар жактан карасак, брендтин баарыбыз билебиз. Мисалы iPhone, Mercedes, Rolls-Royce дегендечи. Баары тең ошол брендтер калганга аракет кылабыз. Элементарно ошол iPhone дегенде биздин жаштарыбыз эле кредит болсо дагы, очередке турса дагы алып, ошону алып, ошо менен мактанышат да. Ошондой сыңарлуу мамлекеттер дагы. Мисалы Франция десе, Япония десе, сизде абдан жылуу сезимдер, мындай айтканда ички мындай барууга мындай айтканда ошо мукташтыктар да болгон сезимдер пайда болот. Франция романтика, ал эми Япония сөзсүз түрдө бир чыгыштын акыркы технологиялар дегенде чыгыш тең өзүңүздө. Ал эми Афганистан десе, кокуй кереги жок дейсиз да, Кудай сактасын дейсиз. Бул ушуна мындай айтканда бир мамлекеттин бренди, ошонун артынан имидждер болот да, ошол имидждер сизге ошол таасир этет да. Мисалы ошол эле бир мамлекеттин ичин алсак, мисалы ошол эле Турцияны алсак, баарыбыз Турция дегенде абдан баргыбыз келет да. Турция дегенде эле бүттү, уже вопрос жок да, мындай айтканда. Бирок ошо Турциянын ичинде мисалы Стамбул, Анталияга өзгөчө жылуу сезим болот. Ал эми Карс десем, Карс деген аймак бар да. Аны бизге көптөгөн суроо болду. Ал эмне Карс деген эмне, кандай барыш керекпи, барбаш керекпи? Сизде уже көптөгөн суроо пайда болот дагы. Мисалы смартфон, интернет ачасыз да, бул Карс деген эмне деген? Анталия, Стамбул десе, всё, вопросов нет. Түз эле билетти аласыз да, барасыз. Анткени Стамбул бул шопинг, ресторан, мисалы, ал эми Анталия бул жанагы отелдер 5 жылдыз, all inclusive, там деңиз, беңиз дегендей да. Ошол ошонун баарын тең бренд берет да. Себеп дегенде, ошол Стамбул менен Анталияга сизге түшүндүрүүнүн кереги жок. Анталия деп койгондо бүттү, жетиштүү. Ал эми жана Карс деп атпайбы, ошол мамлекеттин ичинде ошондой эле Турциянын бир облусу, ошондой эле бир мындай жашынакай, татынакай өнүккөн облус. Бирок Карс дегенде сиз уже өзүңүз мындай айтканда ойлонуп каласыз да, барыш керек, барбайбы. Эми ошондой эле мамлекеттин ичинде Кыргызстанды алсак, мисалы Бишкек десек, Чолпон Ата десек, мейли. Кыргызстан көпчүлүгү барганга аракет кылабыз да. Ошо мисалы биз азырындан Бишкекте туруп атабыз, Чолпон Атага абдан да барып эс алып, жана көл, ысык көлү элестетебиз да. Ал эми Баткен десек, кимде кандай ошол сезимдер пайда болот? Тилекке каршы акыркы учурда мына Баткенде көптөгөн саясий чек ара окуялар болуп кетти, атыштар болуп кетип атат. Эми биз Кыргызстан ичиндегилер уже мындай айтканда Баткен боюнча кандай ой жаралат? Уже суроо. Ал эми чет өлкөлүктөр алсак, Баткен десек, это уже однозначно булардын мындай айтканда мээлеринде балким согуш, жалаңда миномет, тиги бу деген ассоциация пайда болот да, алар уже Баткенге ошо инвестор болуп вкладываться эткизгеле болот. Сырттан келген турист кокуй Баткенге кереги жок, сык көлгө баралычы же тиги Бишкекке эле баралычы деген эле мындай айтканда суроолор, сунуштар пайда болуп калат да, суранычтары. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө мамлекеттерди первый очередь брендировать этишет. Адан кийин ошол ичинде региондорду обязательно, аймактар. Кайсы жер кызыктуу болсо. Анткени эмнеге дегенде мамлекет ал кичине мындай күчтүүрөөк, чоңураак масштаб. Ал эми аймактар кичинекей да. Баткен болобу, мисалы Ат башы дейбизби, же Талас дейбизби, бул дотационный региондор да. Эми албетте аларга ушундай жардам керек. Анткени алардын образы мейли жанагы Кудай сактасын, ага чейин деле чек ара болбой келди, бирок ошондо деле ошо Баткен дейбизби, же Ат башы дейбизби, же Сүлүктүү дейбизби, же жанагы Манас, Бакаята райондор дейбизби, алар канчалык таанымал болуп келди эле. Маселе ошол да. Ошон үчүн могу дүйнөлүк масштабта Европалуу түштүк чыгыш мамлекеттери, Түндүк Америка мамлекеттери, булар 20-жылымда эле мамлекеттерин анан аймактарын уже брендировать эткиш. Эми ушул Баткенде макул, Баткендин брендин жасайбыз. Эмнеге такалабыз? Эмнени негизги көрсөткүч кылып алып чыгабыз? Мисалы биз баягы өзүңүз айткандай Чолпон Ата десе, биз көл, баягы көлдүн жээге пляж, эс алуу, мейманкананы элестетебиз. Баткенге келгенде эмнени негизги көрсөткүч кылып алып чыгайын деп атасыз? Эми азырынча пока биз иштелек, биз Баткен менен сунуштарды берип атабыз. Баткен губернаторуна сунуштар кетти. Эми Кудайым буйруп алар тура көрүп калса, биз иштегенге дайырбыз. Мисалы аймактын же мамлекеттин брендирование менен, мисалы товардын брендировациясы, мисалы мына смартфон. Товардын брендировациясы айырмасы асман менен жердей.
Муну мисалы брендирлөө бул оңойраак, жеңилирээк. Анткени негизги талап эмне? Телефон чалуу, интернетке кирүү, мисалы WhatsApp менен жазуу бүттү. Мисалы да эми 3-4-5 негизги талап. Ал эми аймакты элестетип көрсөңүз, анын ичинде экономикасы жатат, анын ичинде эли, инфраструктура, тарыхы, социалкасы, ошол эле жана оборона, азыр Баткен боюнча сөз болуп атса, обороноспособности боюнча мисалы айыл чарбасы, койчуден канча деген отурасыз. Ал жерде Баткен облусу бул товар эмес да. Бул мындай айтканда ошонун ичинде кен байлыктар жатат, элдери ар кандай мисалы кыргыз эли да бар, тажик эли да жашайт, ар жерде өзбектер да жашайт. Ошонун баарын тең бириктирип, ар бир отраслге, ар бир элге, даже бизнестин ар бир тармактарына переработка боюнча өзүнчө бизнесмендер иштейт. Мисалы жанагы айыл чарба боюнча өзүнчө бизнесмен, туризм боюнча өзүнчө бизнесмендер. Ошолордун баарын талаптарына жооп бергендей, бул анын бир. Экинчиден алар ошол брендти колдоно ала тургандай, ушу бирдиктүү бир бренд системада иштеп чыгышка. Ал бул деген где-то бир айдай абдан чоң бир анализ, исследование талап кылат. Мисалы биз Баткенди элестетсек, баягы Айгүлгүлүн элестетебиз, Өрүктү элестетебиз, анан жанагы базарда сатылып аткан бир ошол эле бир затты айтып коелу. Ошону элестетебиз. 3 нерсени. Гүл, өрүк, анан кийин бир зат. Эми мисалы баардыгын топтоп келгенде деле баары бир көрсөткүч менен алып чыгышыбыз керек да. Мисалы Баткенде бул бар деп эгер мен түшүнүгүмдө, эгер брендтин тили менен айта турган болсок, 5-6 көрсөткүчтү бир айтпайбыз. Баардыгын жыйынтыктаган бир көрсөткүч бар. Болжолдуу эмнени көрсөтө алабыз Баткенде? Мисалы ооба биз кыргыз эли өрүк менен анан Айгүл менен мындай айтканда Баткенди элестетебиз да көбүнчөчү. Эми элестетип көрүңүз, мисалы мейли ошол өрүктү биз Баткен бренди алып көрдүк. Же Таластын фасолун Таластын бренди алып чыкты да. Мына мен өзүм Таластан туулуп өскөн тургуну болом да. Мисалы мен Таластын фасолун алып чыгылса мен каршымын. Не дегенде мен фасол эмесмин. Бир сөз менен айтканда да. Чет өлкөгө биз эме дейбиз, Талас фасол дейбизби? Же ошо Баткенди өрүк дейбизби? Көрүңүзбү, ошол жактан карамалыштар көп келет да. Биз баткендиктерди өрүктүсүңөр деп айта албайбыз да. Көрдүңүзбү? Ушул жерден карамалыш керек. Ошон үчүн брендингде ушундай бир ыкмалар колдонот да. Объекти же субъекти бир областтын же мамлекеттин бренди катары алып чыгылбайт. Мисалы өрүктү алып чыктык болуп, мейли алып чыктык болуп, ушу Баткендин бренди деп. Бирок эртең мисалы Кудай сактасын кургакчылык болуп же бирдеме болуп өрүктөр болбой калды. 2-3 жыл түшүн бербей калды. Анда эмне алабыз анда? Кана Баткен бренди өлдү да. Биз ага чейин канча деген акча жумшадык, аны раскруткага, рекламага, роликке, ошол өрүккө аябай вложиться эттик дагы. Көрдүңүзбү, рисктер абдан чоң да. Мисалы Франциянын бренди Эйфелева башня эмес. Хотя Эйфелева башня считается одним из брендов дегенде. Не дегенде абдан чоң риск бар. Эртең Кудай сактасын Францияда жер титиреп кетсе, ал Эйфелева башня кулап калса кандай деген сөз бар да. Ошон үчүн көбүнчө нематериальный нерселерге ставка коюлат да. Материальныйга коюлбайт. Нематериальный нерселер коет, жок болуп кетпей тургандай, эч кандай бир рискке байланбай тургандай. Анан мен жогоруда айтканда ар бир тургунга, ар бир отраслга жооп бере турган. Мисалы, ошол эле Айгүлдү алып чыксак, Айгүл бул туризмге мейли жакшы жагат. Бирок ошол айыл чарба жагында иштеген бизнесмендер канчалык Айгүлдү булар өзүнө мындай айтканда колдоно алышат? Чоң суроо да. Ал эми эртең мисалы жакшы бир заводдор, балким акыркы технологиядагы заводдордон смартфон чыгара турган болуп калсак, Айгүлдү биз кантип колдонобуз деген маселе да. Ошон үчүн ар бир аймактын жетекчиси өзүнүн аймагына бренд иштеп чыгып атканда ушунун баарына көңүл буруш керек. Аны жана мисалы корпоративный брендтен эксперттер жаза албайт. Аны бизге ошогон ушул атайын территориальный брендинг деп коет. Бунун терминичи территориальный брендинг боюнча эксперттер гана жазып бере алабыз да. Эми буга чейин ошол Баткен брендине чейин Ош шаарынын брендин иштөө боюнча эмгегиңиздер бар. Ал кандай болуп атат азыр? Ош шаарынын бренди бүттүбү? Ал канчалык жыйынтык берип атат? Брендке чейинки Ош шаары менен брендтен кийинки Ош шаары. Туристтерди тартуу, ошол ички туристтерди, сырткы туристтерди. Биринчисинен жакшы суроо бердиңиз. Биринчисинен ушул брендтин иштеп чыгып жана жашап кетишине абдан чоң жергиликтүү бийлик салым кошот да. Эгер жергиликтүү бийлик колдобосо, мисалы биз эксперттер канчалык күчтүү бренд жазап бербесек дагы, эгер ошол жергиликтүү бийлик аны колдоп, өзүнүн жергиликтүү программаларына киргизбесе, ал уже мертвый бренд болуп калат да. Негизги ошо биринчи этапта жергиликтүү бийлик колдоп, программаларына киргизип, ошону керек болсо бюджет менен бекитип берсе, анан дальше экинчи этапта эл өзү эле колдоп кетет да. Азыркы учурда мына Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Ишенбекович өзү инициатива көтөрүп бизди чакырды. Ушул Ош шаарына
Ош шаарын дегенде биз буга чейин эмне элестетчү плов самсы ашып кетсе Сулайман-Тоо бүттү. Эми кечирип койгула, Оштун шаарынын тургундары плов самсы эмес да, же Сулайман-Тоо эмес да. Это город, это целый город мындай айткандачы, чоң шаар. Шаар мисалы Тоо менен ассоциация болбош керек. Ооба бир достопримечательный сымы катары болуш керек. Ооба бир брендтин бир бутагы катары болуш керек. Бирок жалпысынан шаар деген шаар. Биз шаарды ошого окшоштурганда бир бренд менен алып чыгышыбыз керек да. Мисалы буга чейин ооба биз барганда сунуштар абдан көп болду. Ошо Сулайман-Тоону алып чыгалык депчи. Эми кечирип койгула. Тоо город. Эч кандай калышпайт. Шаар менен Тоо да. Ооба бул Тоо ортосунда болсо дагы бир объектиси, бир субъектиси болушу мүмкүн ошо брендтин бир түзүмү. Анан биз 1 ай, 3 ай ошол жакта жүрүп туруп бир абдан чоң исследование кылып туруп, Оштун мындай ошо брендин алып чыктык, провайдер шелковый пути дегенчи. Провайдер деген сөз бар. Провайдер деген сөздү бүт жакка мен жогоруда айтканда бүт жакка укаштырып кетсе болот. Как раз Ош шаары провайдер болот да. Эмне боюнча провайдер? Провайдер дегенди билесизби? Интернетте бул кызмат көрсөтүүчү, жеткирүүчү жана өз аркылуу өткөрүүчү деген кыска сөз менен айтсак да. То есть провайдер бизнестен, пожалуйста, бизнес услуг провайдер. Туризмден провайдер тур услуг. Провайдер банковских услуг. Провайдер мисалы даже ошо жанагы биз аш жана самсы деп Тоштун аябай даамдуу тамактарын менен сыймыктанабыз го, ошол кулинария боюнча даже керек болсо провайдер. То есть провайдер сөздү бизнес жергиликтүү любой жакка колдонуп кетсе болот да. Анан экинчи жана шелковый, эмне үчүн шелковый путь? Азыркы учурда билесиз буга чейин Жибек жолунда Ош 800 жыл акасы мындай айтканда негизги логистический центр, таможенный центр катары роль ойноп келет. Мындай айтканда бир борбор болуп келет. 800 жыл. Азыр мына Кытай One Road One Belt деген политикасын новый шелковый путь деген жарыялады. 82 мамлекет камтылат экен. Бирок ошол 82 мамлекеттин провайдери ким? Тур услуг боюнча, туризм боюнча, соодагер боюнча, башка кызматтар боюнча ошол негизги провайдер ким? Азырынча эч ким ошону өзүнө жарыялайт. Азыр мына Ош биринчи ошол статусту өзүнө алды. Сентябрда чоң туристтик форум болду. Ошол жерде туризм боюнча эң күчтүү жана керек болсо ЮНВТО, ООНдун туристический ассоциациясы организациясы келип, Папилашвили өз жерин сүйлөп, ошол провайдер шелковый пути деген статус берди. Байыртадан Эрманастын жеринде, байралып ак бууранын жээгинде, асабасын желбиретип аталар бекем турган Ала Тоонун жээгинде. Манастын таманы тийген жер, Алымбек Курманжандатка баскан жер, баталып кылымдык кызырдан, Бабурдай данышман сүйгөн жер. Өчпөгөн атың бар тарыхтан, кучак жайып, мейман достукту тааныткан, Жибек жолунун ордосу деп байырды, атагың угулат, даңа салуу Ош алыстан. Кылымдарды камтып карыткан, карт тарыхтын өзүн багынткан, Сулайман-Тоо Оштун жүрөгү билик кылган, кыргызыма жараткан. Эч качан бренд, мисалы мен азыр ойлоп тукканда эле ал эртең өзүнө эле алып кетпейт. Аны ооба жылдыш керек. Мен жогору айтканда жанагы муниципалитеттин болобу же жергиликтүү аймактын программа мамлекеттин дегенде ошолор кирип
бир жыл өтөт, 2 жыл өтөт, анан 3-чү жылы бул өзүнүн үзүрүн көрсөтөт. Мисалы көчмөн оюндар биз алып чыкканда деле ошондой эле болгон. Биринчи көчмөн биз алып чыгып атканда эч ким түшүнгөн эмес. Жада калса бизди жанагы ошо кезде премьер-министр боло министрлер бизди кабинеттен кууп чыгышкан. Лично мени кууп чыгышкан какой-то бул 2012, 13, 11, 12 жылдарда баягы андагы жана азыркыга чейин авторлор менен чыккандан бирөөзө жок болчу. Аларды түшүнө да кирген эмес бул эме экен. Биз кирип атканда сен какой-то бир афера нерсени алып келдиңер деп туруп биздин кабинеттен кууп чыкчу. Башында бренд алып чыгып атканда эл көбүнчө мындай айтканда потребность болбойт жана түшүнбөйт. А когда уже алып чыгып көрсөткөндөн кийин, мисалы жана Стив Джобс айфонду көрсөткөнгө чейин потребности не было. Xerox'ты алып чыкканга чейин потребности не было. Ноутбукту алып чыкканга чейин потребности не было. Но когда уже көрсөткөндөн кийин эл түшүнөт. Опа дейт дагы, мына азыр 2016 экинчи көчмөн оюн, анан 3-чү көчмөн оюн болду. Пожалуйста, ошол эле шоро 4-5 жыл өткөндөн азына баары сыймыктанып атасыз. Ошол эле жана iPhone, Xerox и так далее. Бренд ушинтип 2-3 жыл жылдыргандан кийин анан ошол жерге жана туристтер болобу, мисалы Ош шаарына айтсак, жана инвесторлор болуп өзү эле агып келе баштайт. Албетте азыр 1-2 жыл аны продвигать этиш керек, но бирок аны продвигать этиш үчүн концепция керек, стратегия керек, программа керек. Ушул үчөө тең керек. Азыр ушул үчөө тең негизги жанагы бутак дегенде, жанагы опора дегенде ошол Ош шаарында бар. Азыр булар ошону как мындай айтканда 1-2 жылда ошол менен азыр иштейбиз деп атышат. Анан көрөсүңөр. Анталия мисалы башында Анталия болгон эмес. 80-90 жылдар эч ким Анталияны уккан эмес. 2000 жылган Анталия уже бренд болду. Ошондо сыңары Ош шаары 3-4 жылдын ичинде мен гарантия берем. Кудай сактасын, албетте эзги жергиликтүү бийлик адам эле отказ берип койсо, 3-4 жылдан кийин Ош негизги ушул жибек жолунун алкагында туристический провайдер болот. Эми биз келечекке буйруса деп ниет кылып атабыз да ошол эле Ошту Баткенди. Анан буга чейинки жасаган ошол ийгиликтүү долбоорлоруңуздар кайсыл ошол брендтөө боюнча? Биринчиси эле результат Кыргыз Республикасынын ичинде туристтик бренд болду. Жана So Much to Discover деген. Азыр мына өзүңөр Кыял базарына барасыңарбы, любой жанагы фирменный эмеге барасыңарбы, туристтик логотипти көрөсүңөр. So Much to биз 2012 жылы Международный деловой совет деген бар. Ошол жерде Кыргыз Республикасынын туристтик брендин иштеп чыгалык деп туруп, биз ошол логотип, фирменный стил, анан So Much to Discover, то есть бул нишес открытие деген орусчага отургондо ошондой бир бренд алып чыкканбыз. Ошол ишке кирип кетти. 2012ден баштап азыркыга чейин ошол бүт туристтик тармакта, бүт туристтик жанагы сувенирлерде, бардык магазиндерде ошол бар толугу менен колдойт. Бул биздин анан ошол жана дүйнөлүк масштабта Белоруссияда международный конкурста бул диплом алды, признание алды. Бул биздин биринчи жетишкендигибиз. Ушул жерден кысыра кетейин суроону. Аны биз мисалы Кыргызстанга келген турист аны көрөт. Ошол эле сатып алган буюмдарында, же болбосо ошол эле кызмат көрсөтүүдө аны көрөт. Бирок ошону көрүп туруп келген кыргыз туристтер барбы? Мисалы ошол эле Чикагода жатабы, балким Индияда жатабы, дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болсо дагы баягы брендти көрүп, мисалы материалдык эмес, бирок биз мисалы үйдө жатып Эйфелевый башняны көрөбүз да, романтиканы элестетебиз да, Францияга баргыбыз келет. Ошол сыяктуу болуп брендти сырттан көрүп кызыккандар барбы? Instagram, YouTube, Facebook'ta Кыргыз Республикасынын туристтик роликтерин бар тең ошол логотип менен кетип атышат. Ошол бренд менен кетип атышат. Мынакей, бул биздин биринчи результат. Бул биринчи, экинчиси Караколго жазап бердик. Караколдун дагы азыр ошол кездеги биринчи жана фирменный стилин бренд жазап бердик. Ошо менен кетишти. Бирок азыр тилекке каршы улам сайын жана бийлик болушуп атып, акыркы кезде мен 1-2 жылда байкап атам, аны колдонбой калышты. Буга чейин абдан жакшы кеткен. Анан негизги эң жеңиштүүбүз бул көчмөн оюндар. Көчмөн оюндарынын бирден бир авторлорунун бири мен деп айта аламын да. Жалгыз дебеймин. Себептен бул кыргыз элим дагы өзү автор анткени бир 10 миң жылдан бери анын баарын тең иштелип келаткан. Бирок ошону долбоолго айландырткан. Ошону мына биринчи көчмөн оюндары ошондо мен жанагы замминистрия туризм департаментин жетектеп өкмөткө биринчи киргизип, ошон бар тең жана долбоорго, проектке, стратегиясын, концепциясын иштеп чыгып. Мисалы идея деген бир одно, бул идея деген бул бушпаган нерсе да. Мен ушуну жазсам деген ойда, ушуну жазсам ойда. А бирок ошону кантип жазышы керек? Стратегия, концепциясын, программасын ушунун баарын толугу менен мен иштеп чыккам дагы. Ошону бүт жанагы киргизгенден кийин мына биринчи жетишкенси ошол. Албетте баягы бизди саясат кылып туруп кийин ошол кездеги бийлик бутактары алып салышты. Мына азыр бирок сыймыктансак болот. We are all nomads. Our life is like the flight of an arrow. Throughout centuries and across continents, we have carried our culture, traditions, and games.
feel the legacy of our ancestors and experience the spirit of freedom. World Nomad Games. Көчмөндөөрдүн келечеги кандай? Анткени себеп дегенде биз буну олимпиадалык система менен 4 жылда бир, анан кийин колдон колго өтө турган кылдык да. Мисалы бизден кийин эми Турция өткөрөт, анан кийин дагы башкалар алыш керек. Бирок ошол малды албай койсо, же болбосо буга кызыкчылык, зарылчылык жок болуп калса, башка мамлекеттерди алалы. Тилекке каршы келечеги күмөн болуп калды. Абдан чоң күмөн болуп калды. Эмне дегенде биз башында буну олимпийский система менен кургузганбыз. Биз курган ошол жана долбоордо стратегияда, концепциясынын программасы бул олимпийский системасын биз изучать эткенбиз. Бүт маркетинг, менеджмент, брендинг ошо менен кылганбыз. Бирок тилекке каршы ошол кездеги бийликтер алар жанагы фестивальный система алып кетти. Биз башынан эле фестивальный системага каршы болгонбуз. Эмне дегенде мына сиз азыр туура айттыңыз. Фестивальный система болгондо бул жөн эле жана Салбурун биз жанагы Ноурус, Порустар өткөрүп атпайлыкпы? Эми аны башка мамлекеттер алган кызыктар эмес, анткени алардын өзүнүн фестивальдери толтура. Биз аны уникалдуу бир бренд катары алып чыкканбыз. Ошон үчүн азыр Турция өзүн алганга кызыктар болду. Ошон үчүн туристтер келген кызыктар болду. Эми азыр фестиваль болуп калды, тем более биз ЮНЕСКОга берип салдык. Биз башынан эле ЮНЕСКОга каршы болчук. ЮНЕСКО деген эмне? Бул культура, бул маданият. Ооба бул керек, бирок биздин көчмөн оюндары бул жана олимпиада оюндар, жанагы чемпионат мира по футболго ошогон миллион деген туристтер чогулткан, миллион деген каражаттар алып келген, жадагазы бюджетке налогту жасап бергенби бир долбоор катары, бизнес долбоор катары алып чыкканбыз да. Бирок экинчи, үчүнчү оюнда тилекке каршы ошо кездеги бийлик бутактар толук эле фестивалга, азыр фестивалга да катары ого бетер мындай айтканда бычакты сайып салды да ЮНЕСКОга берипчи. Эми ошол фестивалды казак туугандар алабы? Ошол фестивалды мисалы Азербайжанда туугандар алганга макул болобу? Ошол маселе болуп турат да. А эгер биз ошону бизнесте долбоор катары до конца өнүктүрсөк, ушул силерге туристтер тартып берет, ушул жерге жадагазы бюджетке акча алып келип берет. Ошол жанагы туроператор болот, силердин туроператор ушудан чоң акча табат деген катары биз до конца ошону алып турсакчы, ошо жанагы биз башында иштеген концепция, анда казак эмес, керек болсо Европа, Америка сатып алганга даярат болчу. Мисалы Олимпиада эмне үчүн сатып алышат? Анткени Олимпиада им зарабатывает. Чемпионат мира почему сатып алат? Мисалы Катар азыр чемпионат мира по футболу болот. Анткени ал зарабатывает, акча алып келип атат. Биз ошол системага турганбыз. Эми биз азыр мына фестиваль болуп калды. Бул акча алып келбейт. Бул жөн эле мындай айтканда оюн зоок да. Тилекке каршы биз маданий иш-чара болуп калды. Эми маданий иш-чараны мисалы кайсы биз маданий иш-чарасы 30 жылда саттык бирөөгө, эч кимге. Ошол эле казак туугандар кайсы маданий иш-чарасын бирөөгө сатты, сатылбайт. Маданий иш-чара эч кандай бул мындай айтканда дотационный долбоорлор да. Тилекке каршы азыр көчмөн оюндарыбыз дотационный долбоор болуп калды. Ооба сыймыгыз, бирок чет өлкөгө сатканга же мындай дүйнөлүк олимпиада окшоп мындай айтканда өзү жана көчмөн оюндар дегенде көчмөн кыла турган абдан чоң күмө болуп калды. Мен өтө өкүнүчтүмүн. Бирок азыр бизде биз абдан азыр бир чоң бир долбоор иштеп чыктык. Ошол көчмөн оюндардан дагы чоң жадагазы олимпиада оюндарын түртө тургандай жылдырып койгон ошол долбоор иштеп чыктык. Азыр биз ошону сырттагы инвесторлорго сунуштайын деп атабыз. Тилекке каршы Кыргыз мамлекетине бул болбойт. Кыргыз мамлекети кандай долбоор ал эгер сыр болбосо? Кыска айтканда олимпиада оюндар бул спорттун баарын тең камтыган бул оюндар. Биз этноспорттун камтыган оюндар боюнча өзүнчө этно олимпиаданы иштеп чыктык да. Бул эми мындай кыскача айтканда албетте бул башкача аталат. Биз азыр ошону араб өлкөлөрү болобу же башка чет өлкөлөргө ошолорго сунуш берейин деп атабыз. Кудайым буйруп бул иштеп калса, ооба бизде болбойт, бирок булардын автору кыргыздар болуп калат. Эми биз жанагы иштеп чыктык сабактарды деп атпайсызбы? Сиздерде атайын команда барбы? Туруктуу же болбосо ар бир долбоорго улам жаңы адамдар менен иштешмейби? Костяк бар, мындай айтканда негизги костяк деп коет, скелети бир команда бар. Бирок ар бир тармак боюнча ар кандай специалисттер керек болот. Мисалы биз Кыргызстандын ичинде специалисттер менен иштейбиз. Биз азыр бренд концепт деген бир группаны түздүк. Бул Кыргызстан, Казакстан, Россия, Австрия. 4 мамлекеттин менеджерлер, эксперттер биригиптир, азыр ушул тармактар менен иштеп атабыз да. Биздин иштеген тармактарыбыз бул жалаң эле бул маданий же бул спорт жактан эмес, мисалы саясий брендинг да бар. Саясий брендинг боюнча биз азыр дүйнөлүк масштабта биз президенттерди болобу же какой-то бир инстандарды болду, дүйнөлүк масштабта геополитикалык бир лидер катары алып чыга турганда дагы технологиялар бар. Ошондой эле мамлекеттердеги дүйнөлүк масштабта чыгара турган технологиясы бар. Анан бирок азыр мен өзүм мындай айтканда Кыргыз мамлекетинин жараны патриоты катары мына биз биринчи ошо Ошту кылдык, азыр экинчи мына Баткенге да сунуштар жөнөттүк. Азыр бир район боюнча азыр иштеп атабыз, баштадык. Эми Кудайым буйрса азыр жакын арада угасыздар, бир районду алдык. Бул биздин абдан алыскы райондор, дотационный райондор, мындай айтканда эч ким барбай турган, жада калса жетишиң азап болгон бир райондор экен. Ошону азыр бренд жасап берейин деп атабыз. Ошол районго туристтер, инвесторлар, жада калса өзүбүздүн кыргыздар ошого кызыгып бара тургандай кылып берейин деп атабыз. Анткени эми өзүбүз мындай айтканда патриот болгондо Кыргыз мамлекетке жардам берелик. Бир долбоорду
Жасашка канча каражат кетет? Эми ачык сөз айтканда мына сиз деле жөнөкөй брендти iPhone сатып алыш үчүн кымбат акча төлөйсүз да. Бренд деген башка, торговый марка деген башка. Торговый марка бул жаңы чыгып аткан бир марка эме, товар деп койсок болот, дагы акча аз төлөшүңүз мүмкүн. А когда уже бренд болуп калганда, мисалы Lexus, Rolls-Royce, Maybach деп коёк да, албетте сиз уже кымбат дейсиз да. Ошондой эле мамлекеттер же райондор. Эгер буга чейин жөнөкөй эле бир район болсо, андан кийин жана Анталияда сыяктуу жогорку деңгээлге чыгамыз, албетте бул каражат көп. Себеп деген мисалы мындай да, жана жогоруда жергиликтүү бийликтин колдоосу деп атпайлыбы? Мисалы мен бүгүн мэр болуп келдим, кайсы бир шаарга же губернатор болуп келдим, эскиче айта турган болсок, анан мен айтам да, максат кел командаң менен кел мага бренд жасап бер. Анан мен белгилүү бир акча төлөйм ага. Ошол авторлорго. Анан эртең менин ордума башка бирөө губернатор болуп келип, мэр болуп келип айтат да, бул болбогон утопия, жылдырып коет. Ошондо ортодон жөн эле акча кетип атат. Ал акча менин чөнтөгүмөн кеткен жок, мурунку мэрдин же губернатордун чөнтөгүнөн кетти. Ал бюджеттен кетип атат. Тагыраагы менин сиздин төлөгөн салыгыбыздан кетип атат. Ошол себептен ушул брендти жасоодо канча каражат кетет жана ошону андан ары улантып кетүү механизмдери бар, милдеттендирүү мисалы. Бийлик алмаса дагы баягы ошол брендти нары жылдырып кетүү. Болбосо эгер андай болбосо жөн эле каражат коротуп аткан жокпузбу? Ошол эле Баткенге, ошол эле Ошко. Туура айттыңыз, биз ошол рисктер бар, ушул мисалы бизде бар да жа правопреемственность деген түшүнүк бизде жок тилекке каршычы. Мисалы кийинки бийлик келсе, мурунку бийликтикин баарын тең кесип салат дагы, мен жаңыча революция кылам, өзүнчө эле бир нано технология иштеп чыгам дейт дагы, бирок анысын да кылбайт, мурунку баштап кеткен нерсени уланбайт. Тилекке каршы бизде ушундай жаман, мындай айтканда бир ситуациялар абдан көп да. Ушул шартта акча коротуп бренд жасоонун зарылчылыгы. Эми биз ошону рисктер жок кылыш үчүн биз эмне кылып атабыз? Бренд деген бул жана логотип тартып коюу эмес. Логотип бул эң акыркы эле бир стадия. Бул жөн эле жана визуализациясы эле. Биз ошол бренд сиз айтканда рисктер болбош үчүн мында 10-20 жыл калыш үчүн биз жана программа, мамлекеттик программанын ичине чейин киргизип беребиз. Биз мисалы муниципалитет болобу же жергиликтүү облустун өнүктүү программасы болобу, биз ошол программалардын ичине чейин сиңире тургандай, адаптация кыла тургандай программа иштеп беребиз. Жада калса мамлекеттин деңгээлинде, министерствонун деңгээлинде киргизип бере турган программа иштеп беребиз. Эгер ошонун баарын тең киргенден кийин жергиликтүү депутаттар бекиткенден бүттү. Мисалы кийинки мэр келип, кийинки губернатор келип, ал аткарууга уже милдет болуп калат. Биз ошол жана тең баарын тең иштеп беребиз. Аны мисалы жөнөкөй корпоративный бренд маркетологдор иштей албайт. Аны атайын ушундай бизге ошону окуп бүткөн эксперттер да, биз ошонун баарын тең жасап беребиз. Ошто киргенби? Ошко кирген муниципаль программа азыр мына депутаттардын бүт баарын бекилген. 2024-2025 жылга чейин бекилген. Азыркы мэр эртең мисалы кетип калса дагы кийинки мэр аны аткарууга мажбур. Биз ошого чейин бул уже мындай айтканда жана сиз айткан рисктер жок болот. Ал эми каражат жагын айтып кетсем, эми бул жер масштабтан зависит этет да. Минимум бул 10-20 миң доллардан башталат да, бул минимум. Бул аны бизге төлөбөйт. Аны албетте мисалы жана роликтер жазалат, жанагы ошол эле логотип, фирменный стилдер, жана концепция, программалар, проекттер иштеп чыгат, көптөгөн направление бар да. Мисалы Сулаймантоонун ичинде биз деле көрөбүз да, Сулайманды өзүнчө алып чыгыш керек. Мисалы какой-то бир объекттер аны өзүнчө, анда өзүнчө брендировать этиш керек. Ошонун баары кошкондо жана үйдү кирпич менен курганда ошондо бир үй курулат дагы. Ошол каражат ошолорго да кетет. Анын баары мисалы максатка төлөйсүңөр. Анан бирок аягында орусча айтканда подключкен да. Да, подключ. Анан аягында ошентип туруп бир аймактын, мамлекеттин ушу бренди курулат. Азыр мисалы биз мамлекетке дагы толук бренд иштеп чыктык. Кыргыз мамлекетине, Казакта, Өзбекте, Тажикте, мисалы түркмөндөр, даже жазса Россияда жок. Биз азыр концепцияны толугу менен даярдадык Кыргыз Республикасына. Бизде даяр, аш бышкан, мындай айтканда беш бармак бышкан даяр. Ошону сунуштоого даярбыз да. Не деген бренд? Сыр болбосо. Аны эми жакында презентация кылабыз. Эгер Кудайым буйруп азыр Садыр Нуркожоевич эгер ошону каалап турганга макул десе, биз толугу менен даярдадык. Биз азыр ошо менен дүйнөлүк масштабка чыга алабыз. СНГ мамлекетте бирден мамлекет азыр бренд менен чыга элек. Кыргыз Республикасы. Буга чейин дагы бир бренд жасалды эле. Жанагы асман алдындагы өлкө деп. Биз ошонун мындай айтканда более совершенный концепциясын иштеп чыктык. Анын автору эле болчу. Анын автору менмин. Ал эмнеге токтоп калды? Анын кайра эмнеге жаңыланып бул жерде саясий куугунтук болду бизге саясий куугунтук болду. Бирок саясий куугунтук болгондо да мен курортто отурганда дагы биз ошондо дагы ошол кезде Темир Аргенбаевич Сариевичке эми премьер-министр болтуруп сунуштаганбыз. Бирок ал киши минтип койгон. Эми жакшы экен, бирок биз өзүбүздүн иштеп чыгабыз деп койгон. Бирок өзүнүкүн иштеп чыккан жок, биздикин да кабыл алган жок. Бирок ага рахмат биздикини кабыл албаганы. Азыр биз аны адамда бекер, адамдагы жогорулатып иштеп чыктык дагы, мындай айтканда бир Lexus'ка айландырдык. Азыр мына ошол Кыргыз мамлекеттин бренди алып чыкканга мына азыр биз даярбыз. Уже ал толугу менен концепциясы да, стратегиясы да, программасы да даяр.
Kyrgyzstan, so much to discover.